Ең қорыққан сағым музыка сабағы болчу да. Классташымды жыктым да анан чындап туруспай койдум, ал ыйлады. Туруспай койдум, мен күч кичине эмет анан. Анан ошондой ишендим болду, атаман экенин болду деген да. Жок, сөзсүн бул киши мен атаман болчумун, мага айта алчу эмес, коркчумар деген болот. Берчи респект, бир ошол атаман ырдап берди. Жок, аны ырдайм, бирок мындай да маселечи. Болгону биз бири-бирибизди карап туруп эң күчтүүбүз мыктар. Атаман ошол оюбуздан ошо ойлочубуз да. Ошол керек атаман. Себеби дегенде ырдайт, сүрөт тартат, сабактарда жакшы. Комсомол уюмунун секретары. Анан кийин эптептеги кыздар бизди немесине киргизип алды. Комнатасыначы. Булар нерселерди алып кетет экен да ошол. Бул ошондой кичине нахалдыктар жактарда бар. Нахалдык Иштермандык да. Иштермандык. Ага эмгектен. Кичине иштарлыктар эмелер бар болчу. Баягы кыздарды сыртынан бөлүштүрүп алчубуз да. Бул тигинин кызы, тигинин кызы, тиги менин кызым. Байкуш кыздар кимдин кызы экенин эле билбейт. Ал чынында кимдин кызы экенин билбейт. Бирок биз сыртынан талаштырып алганбыз. Өзүңөр бая карап туруп элесиң, ушул жерден өтө депчи. Наар үйүн жаңы өтүшү мүмкүн да. Телефон жок чамаган. Карап туруп элесиң. Дем албайсың, дем алсаң да YouTube-га карагандай туруп элесиң. Уже айылдагы иттердин үргөнү азая баштайт. Көчөдө мен анан бир экеле кылган ит калбаса эч ким албайт, 12 болот саатчы. Анан туруп баягы бир балда вук деп өткөрөт, көрсө ал мусор топкону барат экен да. Мына өткөрөт да жактан азыр бир жагы чыгып алган окшойм деп карап вук деп өткөрөт. Болду. Жалпыга салам, Жылдыз Тайм YouTube каналынын катталуучулары жана көрүүчүлөрү, кайрадан сиздер менен YouTube желесинде жолугуштурганыбызга абдан кубанычтабыз. Бизде жаңы долбоор, бул долбоор достор долбоорунда жылдыздар, атактуулар келип өзүнүн жакын достору менен, саналаштары менен сиздерге болгон сырын, сиз билбеген сырлардын баарын ачып бергенге аракет кылабыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Бизде бүгүн конокто ким десеңиздер, айтпай эле коеюн, жөнөкөй эле деп коеюнчу, жөнөкөй эле Мухтар Атаналиев агабыз. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Кандайсыздар? Денсаулыктарыңыз жакшыбы? Мындай. Качеле? Салам. Бизде жана мактай берет го, мына баланча анан дөй эле эмести, жөнөкөй эле деп койдум бакем. Чындыгында бир тарабынан карасак ырчы, бир тарабынан карасак продюсер, бир тарабынан карасак режиссер, бирок биздин байкашыбызча мындай өзүңүздүн жүрүм турумуңузду көрүп мен аябай баа бердим, ушунчалык жөнөкөйлүгүңүзгө баа бердим. Ошол жөнөкөйлүгүңүз туурасында бүгүн досторуңуз менен колдон келишинче сизди ачабыз. Тааныштырып өтүңүз. Эми башында жөнөкөй эле деп туруп анан кайра санап кеттим го, бир жагы ырчысы режиссерди кайра бактап кетти го. Муну мен түшүнөм да. Бир агайым мени кармалды көчөдөнчү. Биринчи ырдап чыкканда баягы Жаш сулуу деген ырымды ырдагам да. Ошондо биринчи нота кыйкырык нота да, бийик нота да. Илеби деп кыйкырасың да. Анан агай кармалып музыкага кайым да. Элдин ырлары жайлап баранан кайрмасына кыйкырат. Сен болсо биринчи кыйкырып турган кийин жай кайрбаса керек, жайлап калат экенсиң деп тескери экен. Азырда сен да башында жөнөкөй деп туруп мактап кеттиң го. Негизи анткени бизде баардыгында ушундай го, мактап туруп анан кийин акырында келет. Биз башында наоборот жөнөкөй деп туруп анан аягында акырын ачканга аракет кылабыз. Бүгүн эки досуңузду атайын чакырганбыз. Сизди колдон келишинче эл билбеген сырларыңызды кабайт этебиз. Эми мен буларга сүйлөшүп алгам да. Эме мындай өтө жаман айтпагалачы депчи. Тереңдебегилечи деп. Эме тиягын эметип койгом менчи, бягын. Сүйлөшүп койгонсуз. Ошон үчүн булар унчукпай эле туруп калат. Жок, андай эмес, тескерисинче биз айттык ошо мында колдон келишинче баягы балалык кездеги эми жалпак тил менен бүгүнкү тил менен айтканда косяктарды айта бергиле депчи. Айта бергиле деп уруксат бердиңиз. Уруксат бергенми. Тескерисинче мен күйлөгөм айткыла депчи. Анан эми тааныштырып коеюнбу же тааныштырып коеюн. Бул эми эмеси документте башка, бирок бизде элде интернет желесинде айтылып жүргөн Эреке Төлөбай. Эреке Төлөбай. Эми бул киши экөөбүздүн балалыктан берки чогуу жүргөндөгү күндөрүбүз бар, бирок 9 жылдан бери көп проектте долбоордо чогуу иштедик. Чыгармачылык досуңуз. Чыгармачылыкта дагы чогуу иштедик атабыз. Тамашабызды түшүнөбүз, көтөрөбүз бирибиздин тамашабызды. Эреке Төлөбай. Эреке Төлөбай. Анан бул киши сол жагымда турган. Бул мен Джон Траволта деп коем. Джони деп коебуз. Аты Жаныбек. Анан кийин фамилиясы Асакеев. Кече эле тойдо чогуу турганбыз. Мага аябай тийишкен. Анан сен шашпа, микрофон кармаганда тийишкенин көрөйүн. Билбей калма дедим беле. Каяка дейт. Ушул жака деп анан мүмкүн алып келдим. Эң жакын досторумдун бири, бала кезден берки классташым да болот, 10 жыл бир окудук. Болгондо да А, Б болуп бөлүнөт го. Бул Б класста чогуу турганбыз да. Анан дагы бөлүнөт го. Анан мындай окуган, тигиндей окуган депчи. Анан ошол жагынан алганда дагы көз атаандашып окуганбыз.
биринчи, экинчи атаман сиздер эмеспи? Ал жагы да бар. Ага да. Талашып ишигде баары бар да. Айтасың. Жаныбек байке ошо тойдогудай тийишкенге даярсыздар бүгүн буюрса. Кудай кааласа. Эрик байке сиз да даярсыздар. Анан дос дегенде эми баягы аке дос, экөө дос, баягы сөзсүз түрдө жашы тең болуш керек дейт го. Андыктан бүгүн мен да сиздердин катарыңыздарга дос болуп кошулайын анда. Колдон келишинче ачылайын. Друзья деп дос кылып койгонго Сон негизи эле баягы достукта ушундай го, картайганыңды билбейсиң деп коет го, достор менен жүрсөң дайыма жашсың дейт. Кандай ушул баштаңыздарчы ушундан? Негизи баягы Муктар байкем жаныңыздарда кандай адам? Эми баштаганда Муктар экөөбүз мына 7 жаштан баштап чогуу бир класста окудук да. Анан 1971 баштадык, мектепке кирдик. 1981-жылы бүттүк. Анан андан ары армияга кетип кийин 84-жылы жолуктукпу? Ошондо жолуктук да. Анан Муктар эми баягы башында бир 7-8 класска чейин окуп жүргөндө мындай билинбеген эле биз катары эле бала болчу. Эч кандай мунун музыкалык немеси деле билинче эмес, өнөрүчү. Унчукпай эле неме жоош момура эле жүрөчү да. Анан кийин бир 8 класстан баштап Муктар, аккордеон үйрөндү. Анан баягы пахтага барабыз да, мынагу базарга койгонго. Пахтага барабыз, пахтадан анан кийин бул неме аккордеон тарткан, гитара чалткан балдардын жанына отуруп алып, жанына мындай мына отурат да, мына карапчы. Карап отурат, анан тигинин немеден баскан немелерин карайт да. Карап отуруп анан өшөмүп жүрүп анан кийин биринчи жолу гитараны үйрөндүм, туурабы? Гитараны жана Сагындык деген бала беле? Сагыныч. Кызыл Сагыныч деген баладан бизден 1-2 жаш улуу, ошо баладан үйрөндү. Ошентип өзү эле ушундай карап отуруп, мунун немеси эске тутуу жөндөмдүрү күчтүү да. Бир азырынча мактап туралы, анан Көңүлдү алып. Көңүлүн алып мактайт да. Ошонун аркасы менен биринчи гитараны үйрөндү, анан кийин аккордеонду үйрөнүп кеттим, туурабы? Анан кийин бул 9-10 класска чейин ырдабай эле мектепте жанагы ырдаган кыздарга, балдарга аккордеон тартып берчи. Эч ырдачу эмес. Мунун үнү мындай жакшы экенин билчү деле эмеспиз. Ырчы экенин билчү эмеспиз. Такыр билинген эмес. Ошону айта кетейин жаке, кошуп коеюн да. Кызыктуу жери мындай да. Мен Ася апасы, атасы, эки бир тууган, чоң атасы жана чоң энеси менен жашайт. Ася өзүнүн жеке бөлмөсү бар батир тууралуу кыялданат. Жок, ар бир бөлмө жеке өзүнүкү болсун. Ася Мой О тиркемесинен QR код аркылуу дүкөндөн төлөдү. Жана 3 жеке бөлмөлүү болду. Жеке ванна бөлмөсү жана жеке ашкана. Мой О тиркемесинен сатып алууларды төлөп, балансты толуктап же акчаларды которуп, 10 миллион сомдук ойнотууга катыш. эң корккон сабагым музыка сабагы болчу да. Себеби дегенде үнүм чыгарып ырдай алышпасмын. Ай, жаттап кел ырдап бергиле дейт го. Ошондо ырдабачымын да. Анан хор болот го. Хорго турганда булар ырдайт заңкылдатыпчы. А мен болсо хордо турганда оозум эле көрөтөм да. Делечи. Үнүм чыккандан корком, ал чочуп кетеби элдин бар депчи. Анан 9-класстанбы, 10-класстан аккордеонго кошулуп атып, аны үйрөнүп кеттим. Ошо 8-9-та бул аккордеон тартылышы неме этип ырчыларга аккордеон тартып жүрдү. Анан 10-класстан баштап анан кийин ырдагандан кийин таң калдык да. Бул каяктан бул ырдап калды. Үнү аябай жакшы турбайбы депчи. Мугалимдер да таң калды. Биз да таң калдык. Анан жанагы мектепте окуп жүргөндөрдүн немесек анан айтпадым жанагы. Жоош момун эле ушундай бала болчу. Анан мунун үйү мектептин жанына жакын болчу да. Анан мектептен кийин мунун үйүнө барып, ошол жерде дагы кичине ойноп, үйүбүз жана суунун жээгинде эле. Андан кийин ал жерге мун кошулуп 5-6 бала чогуу ачыбыз үйүнө. Барып ошол жерден немебизди ичип, обедибизди дегендей. Ошону төлөп эле. Анан кийин анан бир аз ойноп, 1-2 саат. Анан кийин тарап кетчүбүз да. Анан бул аябай жөнөкөй эле, баягы кемпирдин колунда чоңойду бул. Ата-энесинин колунда чоңойгон жок. Сиз кемпирдин колунда чоңоюп калмасызбы? Эки бир тууган кемпирлер баласы жок эле мени багып алышкан да. Анан мунун атасынын ылдыйраак кичине бир 50 метр, 100 метр ылдый жагына эки кемпирге тиги мунун атасы там салып берген. Анан ошол үйгө бул баласын ошо эки кемпирге берген. Себеби ошо эки кемпирге ишенет да. Себеби дегенде ал эки кемпир мунун атасын баккан экен да. Мен атамды багышкан экен, кайра барып мени да берип койчу. Ал атасы, ата-энеси ушунчалык ишенгендиктен бул эки кемпирге, ошо эки кемпирге бул баланы мыктарды берип койшкан да. Биз ошо эки кемпирдин үйүнө ачыбыз. Башка эки барсаң эле айланан кагылайын. Эки кемпир ким болуп калат? Энеңиз же табагыңызбы? Жок, ал бизге уруу жагынан да тууган. Мачак деген адам ошол жагынан тууган. Бирок ал тиги атама мындай жакын тууган эмес да. Болгону эле ал эки кемпирдин атасынын колунда
менин атамдын атасы жүргөн болот баягы. Мындай, мында бири-бирин карашканда кыргыздарчы. Тууган эми кой жетим экен деп карашкан экен. Кийин анан 2-1 мен атамды карашат. Мындайча айтканда азыркы тил менен айтканда садик болгон экен да, бала бакча. Илгери ошондой болгондо бири-бирин таштап кой эле кете беришкен да, карап элечи, карай беришкен да. Анан атам менен апам экөө тең жетим, томолой жетим болгон да. Томолой. Эч кимиз жок. Ошон үчүн ошол бул айткандай экөө тең баягы жаш специалист да. Апаргандан кийин кимге берерин билбей анан карап туруп эле экөөнө берип коюшкан да. Болбосо эң уул баласы Мухтар. Бул Аяш атабыз менен Аяш апасынын эң уул баласы да. Эң уул баласы. Анан ошону жанагы эки кемпирге берип, эки кемпир муну 10 класска чейин неметип окутуп, чокутуп бүтүрүп, кийинки чейин жууп тамак ашын кылып дегендей түштө биз барган маалда тамак самактарды даяр болчу да. Биз бар ичип алгандан кийин, тамагын ичип алгандан кийин ойноп, жанагындай 2 саат анан кетчүбүз да. Мына Мухтардын жанагы бала кезиндеги дагы бир немелерин айтсам, анча-мынча немелер анан сабакта отурганда бул жакшы окчу да. Мухтар менен мисалы үчүн мен аябай атаандаш окудум. Экөөбүз күнүгө неме болчу. Кээде сабак 5 саат болот да, кээде сабак 6 саат болот. Ошондо 5 сабактан 5 алган учурлар болгон, подряд. Кайсы сабактарда жакшы окуйт дегендер бардыгынбы? Немеге бүт сабактан атаандаш окушубуз да. Анан кийин Мухтар көбүнчө мына немеден жакшы окучу, математикадан. Анан геометрия. Анан сүрөт тартуу жагынан да жакшы болчу, черчениядан да жакшы болчу. Анан кийин ал убакта атаандаштык күч болчу да. Биз тиги мисалы үчүн бизге мугалим келип эле атаанелик мисалы үчүн бүгүн мынча чыгып мынча 5 алды дейт. Мисалы үчүн мен фамилиям Асакеев мынча 5 алды дейт. Анан мисалы үчүн мен бир күнү 3 жолу 5 алып калсам, Мухтар 5 жолу 5 алса, эртеси күнү кууп жеткен аракет кылчумун да. Эртеси күнү 5 жолу 5 алышым керек, Мухтардан калбашым керек деп. Анан ошентип балалыгыбыз өтүп атты. Бир 7-8 класска баргандан кийин мунун да өнөрү чыга баштады. Жанагындай немеде мугалимдер караса, мугалимдер муну жакшы көрчү, сабак жакшы окуйт да аябай. Бардык жагынан активный. Жанагындай мугалимдердин сүймөнчүгү болуп калды. Анан бирок ошол маалда тентектиги да бар болчу да. Анан сабакта мисалы үчүн отурабыз класста. Анан бул арка жакта отурат да. Анан ошол жерде 10 чакты бала бири-бирибизди карап, сабакта неме отурасың да. Анан караганда эле Мухтар же көзү башын кыйшайтып, же мынтип немелерди образдар берип койчу да. Ошондой бир образдарды берип койгондо эле биз каткырып күлүп, анан кийин немесеге мугалимдер келип бизди урушуп, Мен билбесем болуп туруп калат. Анан кийин бизди келип урушуп, Асакеев сен эмне деген баласың? Жүрүнө күлөрөсүң, айгансыңбы? Айта берсең ушундай болот деп. Жок. Андай жок. Сатмай жок да. Сатмай жок. Мухтар болсо эч ким мындай бейбаштык кылат, дегендей мындай деп эч ким ойлобойт да. Жылма тентек. Бул жылма тентек баягы ошондой нерсеси бар болчу да. Анан неме дагы бир эки мактап коеюн. Хулиганчылык бир жактан барып бирөөнүн алмазын урдаш керек болсо, бирөөнүн Ошондой болобу? өрүгүн урдаш керек болсо мен баштап коем. Ушул урдаш керек деп. Урдаш керек деп уюштуруп барып киргизип коем да, өзүм качып кетем да билдирбей. Булар калбачы. Анан муну эч ким андай бейбаштык кылат деп ойлобойт да. Мен жош баягы тартиптүү ойлошот да. Тартиптүү, сабакты жакшы окуган, аябай жакшы бала. Бул немеси уур кылбайт, ушак айтпайт, урушпайт деген немелер болчу да мындай. Ошондо мугалимдер ошондой ойлошчу. Анан 9-10 класстан баштап комсомол уюмунун секретары болду. Ал убакта ошол мугалимдер менен тең катары жүрүп калды да. Туурабы? Жок, 9-тан кийин ошондо. Анан немеде жанагы биринчи атаман, экинчи атаман деп атпайлыбы? Ал убакта Мухтар 10 класста окуп атканда менин эсимде Мухтар бизден бир каштай бир узун болчу аябай. Мен ал убакта мен 1.76 болсом, ошондо мен боюм айкын ченекчиле го. 1.76 болсом, Мухтар 1.85, 1.90га жакын бою аябай узун бала болчу да бул. Анан кийин эле бул кичирейип кетти. Азыр 1.80 басым, 1.80 а? Жол болсо 1.90га жакын бала болчу. Аябай узун бала болчу. Анан ошол эми мектепте эң жакшы красавчик, чачы тармал, бою узун, кысармар ушуга жабышчы деген ошондой болуп калган. Мектепте гитара черткен, аккордеон черткен келгенде кыздар жана берет го. Мен жанында досторго алып кетет. Ошондой болуп кетет. Кыздар 70-80% жакшы көрчү да. Биз жанында жүрсө бизди көз кылчыбыз да. Турабы? 70-80 жүздө эле кой мен. 20% бизге калтырады. Экөөкө сиз тааныганда сөйлөп Мухтарбекке же анда да. Чын жокмун. Сиз тааныганда Мухтарбек ырдай эле же
Сиз де тааныгандай ырчы эмес беле негизи? Жок, бул ыргач эмес. Мен приветствие деген бар болчу. Пионерский приветствие деп. Биз 4 класс. Экотең агаларым. 4 класс болду атымызда. Агаларым. Анан бул ошол 8-9 класс болсо керек. Бул аккордеон тартып коштоочу, анан приветствие деп биз биринчи Саламдашуу. саламдашууну. Бизге кирип орусча, кыргызча сүйлөп, анан аркада булар турчу. Анан ушул боюнча баягы үркүндү тасманы тартып атканда да кийин чыкканда бул кишини кошпой койдум да мен. Көрбөйтөм сен кошулсаң. Кино ичине актер кошпо. Солдат болуп кошул дедим да. Мына азыр башына кызыл калпак киіп атпайбы? Мындай нормальный кыргыз мага ошо ак калпак кийет деп турат. Азыр ак калпагым машинада турат. Мен атайын эле кийбей койдум да, анткени бул кишини мындай уят кылбайын депчи. Кызыл калпактын жанында ак калпак кийбейин деп. Жок, бул ак калпак мага мисалы отурат да. Кыргызмын да, томурайган. А бул киши европейский болуп атпайбы? Байкасаңыз? Чапчак. Мындай өңү башында. Анан ушул киши кантип кыргыздын ролун аткарсын деп тиги үркүндөчү. Анан анын үстүнө мына аккордеон турат берди. Үркүн болбосо тиякта эл кырылып атса, анан бул киши мындай муну көргөндө эле көрүүчүлөр таанып калып аккордеонду кошо элестете берет да. Кинонун мааниси бузулуп калат го. Анан ошо менен бул киши түшпөй калды. Үркүнгө. Мен түштүм. Сиз түштүңүз? Ул түштү. Жанагы Мен жаңгырчы манапмын үркүн тасман. жанагы неме полицейскийлер тап келген сенби? Жок, ал эме, ал бүйкө. Ал кадимки эле актер. Ал негизги каармандардын бири. А мен жөн эле бир эпизоддон, бирок ошол эпизод кыйлыныш үчүн нак кебетен кыргызча болуш керек деп турам. А бул кишиникин көрүп атпайсыздар, өзүңүздөр деле байкагансыздар. Кыргызга окшош эмес. Жок, анан эми ошол сиздер айтып аткан кыздар дагы ошо мындай европейскийрээк, мындай чач башына карап, бою башына карап анан мен бул кишилерге көп деле аралаша албай калдым. Мындай эмеге, бирок ошондо эле экөөбүз жакын болчу. Бул пластилинден бирдекелер жазай калчу. Сүрөттү аябай тартчу. Мен 8 класс бүтүп кетип калдым. Анан кийин пионер вожатый болдум, бир беле боло калдым. Жок, комсомол комитет секретары. Жок, ушул агай-сагай болуп жүрдү да бул киши. Анан бирок жакем айткан туура эле. Экотең агам. Бирок жолу боюнча экотең менден ылдыйраак. Мына өстөрү турат. Бул киши менин грамоталык болуп кетти. Менин классташымдын өкүл баласы бул киши. Сиз өкүл атаны өзүңүздөн кичине койгонсуз, кандай болуп калды? Себеби бар. Бул кишинин атасы Алимжан эке менин классташым болот. Ошондо экотең. Бул кишинин өкүл атасы раматлык болуп кетти, бул кишиники дагы. Ал себеби мен 95-жылдары дыйкан чарба болуп калдым. Анан ошондо бул кишинин атасы бир дыйкан чарбанын жетекчиси болду. Бул кишинин өкүл атасы бир дыйкан чарба, мен бир дыйкан чарбанын жетекчиси болдум. Айыл иштешип калды. Айыл бөлүнүп, анан шерине кылчук. Анан кийин официальный классташ болгонбуз. Классташ деп коелу депчи. Азыр Мырзабек бар аксакалдардан. Ал 72-деби, 73-дө. А киши мени классташым деп чакырат мисалы. Анан ошондо бул киши ошондо официально айтылган маселе да, бул ал кишилердин көзү барында. Жок калыппы. Чын. Аяш уулдарын да. Жол боюнча бул биздин аяшыбыз да. Неме жанагы немеде эсиме түшүп кетти, могу гитара чертип тигип өтүп атпайбы? Ошондо бул Мухтар экөөбүз мына училищеда кайсы эле? 4-сында окуп калдык да. Политехнический институтка өтүш үчүн 4-сынып окуш керек. Себеби айдан кыз диплом менен барсаң, политехке без экзамен өтөсүң да. Анан экөөбүз тең окуп, жалаң бешке окуп, анан кийин бул без экзамен өтүп кетип, анан мен өтпөй калып атпайбы, тиги мастерлер менен урушуп кетип. Бул кетип калды училище. Училищеден кетип калды. Кетпегенде ошол с отличием барып политех өтөдү. Дипломду албай, тиги мугамдар менен урушуп кетип калдым да. Анан бул кыз өтүп кетти. Жол болсо муну менен чогуу окуп калмакмын политехте. Анан ошол училищеде окуп жүргөндө бул дайым гитара менен жүрчү да. Жанында 2-3 бала кошо жүрчүбүз достору. Себеби муну менен барган жерде курсаң ачык болбойт.
барган жерге ошол жерде сразу тасмал даярдап, курсакты тойгузуп, анан ырдатып, Шаш өгөт шаш өгөт менен анан мунун жанында экөөбүз дайыма болчубуз. Анан бул жерде жанагы Венера деген классташыбыз барбы? Жоробека. Мединститутта окучу. Бир классташыбыз. Кубанычбектин кызы. Ал Кубанычбек да классташында. Ошо. Ана кез анан утанакелер. Сен аттай киши бул. Неме деген сонун деген классташыбыз могу Турузбек азыр жеп жолундачы. Неме кашта барган? Бушунда. Ошол жерде неме турчу, а? Университетте окушам, ошол жерде жашачы да. Анан өзү 5-этажда ошондо жашачы да. Анан кийин бир күнү жаңы жылга жакын бизди сөт тартып берди, Муктар чакырып атпайбы? Анан Муктар мен айтты, "Жүр чогуу сөт тартып берели" депчи. Анан Муктар сөтү жакшы тартат да. Тиги сонун классташыбызга анан неме деп айтып бер, жаңы жылга бир чоң немеге, плакатка Аяз атанын сүрөтүн тартып алып келесиңер деп. Каякта мен алып тартасың, эч кимдин иши жок. Тартып даярдап алып барыш керек да. Анан ал Муктар да айтты, Муктар мен айтты. Анан тиги комендант өзүнө вахтерша турчулар бар. Алар болсо бизди киргизбейт. Женский немеде. Общада. Балдар киргизбейт. Анан кийин биз неменин общаданын артына карасак, немеге туалетинен бир узун бир шаты коюп коюшкан экен. Туалет ремонт болуп аткан ошондой да. Шаты коюп коюшкан экен. Кыздар айтты, ушул жагынан чыксаңар, чыгып кетесиңер деди да. Шаты эмес, узун тактай. Тактай. 10 метрлик тактай бар ошондой. Муктар экөөбүз түндө моундай эптеп тырмышы бышыктай болуп чыгып кетип атабыз. Тактай. Качанчы этажга? 5-этажга. 5-этажга. О, тактай менен тырмыш чыгып кетип атабыз. Качан кулап кетебиз деп неме коркуп чыгып кетип атабыз. Бир маалдай эптеп чыктык. Дүп этип ичине тоголонуп түштүк. Анан кийин эптеп тиги кыздар бизди немесине киргизип алды. Комнатасыначы. Анан кийин киле чоң аябай плакатты берди. Муктар тартып баштады. Столдун үстүн жайнатып тамак ашка толтуруп коюп бер. Жаңы жылдын алды да. Bir 24-25 неме декабрь беле, ошо анан мен болсо чай пай ичип, тамагын ичип карап отурам. Муктар болсо 1 сааттын ичинде жаңы Аяздан тартып бүттүң, сонун аябай сүрөттү аябай жакшы тартат да. Аябай сонун кылып тартты. Кыздар болсо бизге ыраазы болуп, ошол жерден шампанскийин бузуп берип, Отаңдар. Анан кийин шампанскийин ичип, шампанскийин ичип алып ич кызып, анан кийин кайра жанагы баягы тактай менен ылый тозак болду да кайрачы. Арамдан сого түшүп кетип атабыз. Эптеп түшүп анан кийин кеткенбиз, Ошондой. Шампанский аш болду. Шампанский аш болду. Өзүбүздү кылып тактай менен араң чыкканбыз да. Бирок негизи пасты жакшы берип атат. Акырынчы өтө жакшы келип атат. Шампанский келип калдык. Негизи эле баягы достор катуу тамашалашат го. Сиздерде да ошондой тамашалар болобу баягы? Тияка бар деп тамашалашып коюп, же болбосо бир жерге тыштап кетип калып ушундай бир Бизде баягы тамаша кылып туруп, мисалы ошонун баягы жаман акыбалга түшкендирип тамаша катарындачы андай болгон жок да. Андай эч такыр жашообузда болгон жок. Бирок баягы мисалы тойлордо отурабыз, мындайда отурганда токтобой баштан аяк бирибизге тийишип отурабыз. Башталат тийишпей. Башталганда тийишет, эми өзгөчө мына Жаныбек менен Эрлан мага өтө көп тийишет да. Мен ошон үчүн ушул экөөнү чакырдым да. Токтобой тийишет да отурганда. Эрлан бир компанияларга барабыз, бир жанагы делегациялар менен сүйлөшкөнү барабыз. Экөөбүз мына Кытайга барып келдик кино менен, Турцияга барып келдик, көп жерге чогуу бардык да. Барганда представить эткенде эле бул сөзсүз мен чукулап бир эмемди жанагы косягымды таап чыгып, элге ошону айтып баштайт да биринчичи. Бул да ошондой да. Ошондо атайын чакырдым да булардычы. Анда бүгүн да чукулаңыздар колдон келишинче. Муктар байке айтпан дегичекти болбой эле. Эрлан баштайыр. Баарын айтпай. Анан бир мен айтайын. Сеники күчтүү бомба. Күчтүү бомба да. Эме десеңиз, кыздар жөнүндө мен айткандан кийин сени көтпөй калат. Политехте окучу, биз автодорожныйда окучук. Анан эми автодорожныкка мазыт эле бар, политехтелер аз турат. Жакында. Биз тентек болчук. Анан бул кишилер келип калат. Гитарасын көтөрүп алып. Анан кыздардын баары келет. Комнатага. Анан бул бирдай Кубага барып келгенин айтып берет. Анан армендан аябай денесин аябай чыңдап келген болчу кыздарга жага турганга. Анан укмуш эми. Кутуньо. Чач бозо бээктен, анан тото кутуньо аябай мода болуп турганы бар. Анан бул быжы деп итальянча ырдайт.
Анан ошо иши кылып ошо обон окшошот, анан тияғы кандай болот деп биз итальянча билбейбиз. Сөзүн билбейм. Мен да билбейм аны. Анан дагы бир укемдин өзү мындай бир элге алынып кетишине Виктор Цой жардам берди да. Анткени эмеси окшошураак болуп атпайбы мындай? Кебете же турганы. Чач узун ал кезде. Чачты ошондой кылып серпет да, ошо точно ошондой кылып серпчү да, ошо миксер. Азыркыдай эле да. Анан кийин бирок мукемдин ырлары мага жагат. Мисалы азыркы ырдап аткандардын аябай эле 99% фольклордун негизинде дашат да. Кыргызда бар ырда эле кичине аражыраак болуп көркөм да. Мукем мисалы аккайың деген ырлар мага жагат. Фольклорго таянбаган ырлар да. Ушундай ырлар мага жагат. Мисалы Ырыспай Абдыкадыровдун дагы ырлары фольклорго таянбайт да, туурабы? Анан мындай өзү жараткан, өзү чыгарган деген ырлар мага жагат да. Мукемге жагат мындай. Мухтар байке негизи баягы кассеталар болчу эле го? Мурда ырларды топтому. Кассета. Сиздин кассеталарыңыз ошондой болдубу? Ооба. Угуп калдыңыз да жугуликке салып. Ал бирок мен бир маселени билем, бектики жакшы чыкчу. Кассета. Бектики сапаттуу болчу. Кассета. Ооба, жаңы билбейм каяктан чыгарган. Анан бектики сапаттуу болчу дагы. Эми бизге биздин токтогулуктарга бардыгын эле тааны чыкты жана белгилүү ырчыларчы. Асан кала экен деле деп таанып калдык да биз. Ырдаганын көрүп калдык. Анан бек менен тең түшө элебиз. Анан кийин аныкы сапаттуу чыкчу. Мукемки башында бир сапат анчалык эмес эле да. Кайсы жака жаздырчу элеңиз, Мухтар байке? Жок, бул менин өзүмдүн балдар менен үйдөн жазган эмемди укканда. Мен үйдөн балдар менен отуруп жаздырып, мен башында ырчы эмес болчумун да. Мектепти бүттүм. Андан кийин Карабалтада жер эмеде иштедим. Мен профессионал ырчы эмесмин, эч жерге ырдап эмесмин. Болгондо кассета алып өзүм ойноп, балдар менен жаздырып коебуз. Биздин жоролор деле ырдап турчу жанагы. Жоролор деле ырдап эле ошол. Анан мен тиги профессионал студияда жазган эмесмин да. Анан кийин мен 1998-жылы анан кийин профессор сахнага биринчи жолу чыктым да. Ошондо биринчи жаш тууну ошондо жаздырдым. Ал сразу ошол. Жанагындай мындай стеклянный болгон эмеде сүрөтүңүз менен чыгат эле кичинекей кассета, магнитофонго салып койчу. Жан булар укпай деле калды окшойт. Менде азыркыга чейин сакталуу ошол 2004-5 жылдардагы сборник, эл ырчысын эл тандайт деген эме менен чыктым да. Долбоор менен. Долбоор менен. Ошол долбоордогу балдар менен чогуу ырдаган 2 кассета чыкканда 2004-2005-теги. Ошол кассета менде сакталуу. Андан мурда мен кассета чыгарган эмесмин. Клип эле тарткам да. Алар мен үйдөн жаздырган эмем. 89-жылы сен бек менен чыгып калды була? Бек менен чыктың да? Жок, бек менен чыккан да. Жок, ошондо бек экөөңөр чыгып калдыңар, 89 башталды да? Ал башында ошентип эле ойлоп туралы, ырчы болуп кетебиз депчи. Анан мен мага келет, ал экөөбүз баягы аккордеон гитара менен аранжировка жасайбыз. Анан бара ырдайбыз да, бир жерде ырдайбыз. Бирок бул жөн эле мындай хобби катары да. Ырчы болуп кетиш үчүн эмес. Жок, тигичи. Көрсө ал баягы мая махаббатым болуп аткандагычы. Ал кийин да. Кадимки эле ырчы болуп калбадым беле. Жок, ал кийин да. Ал кийин да. Вентилятордун астында чачлы силкип аткандачы. Жок, ал ошо 98-жылда. Ошону айтып атпайбы? Ошондо уже жок, ошол Нуриза, Сыймык болуп ырдашат го. Жок, ал кийин. Бул 89-жылы чыгып атпайбы? Бул 80 10 жыл мурда. 10 жыл мурдагы. 10 жыл мурда, мисалы үчүн Мухтар менен 1 жыл, 2 жыл чыгып калды бек менен, чогуу. Баягы чыгышканын ичинде чогуу отурдук ошо. Бектер менен мен ырчы болуш эмес болчу ал максат. Мен өзүм баягы өкмөттүн ишинде иштеп эле, мамлекетте иштейм, бирок ырчылык хобби катары колдончумун да. А булар уже профессионал ырчы катары өзүнүн ырчылык жолун тууралап кетип атышкан кишилер болчу. Мен 98-жылы биринчи жолу жаздырып атпайм. 10 жылдан кийин. Анын үстүнө муну сен ата-энең дагы сени ырчы болушуңа каршы болгондо турабы? Эч ким менин ырчы болушума забыл болгон эмес. Мисалы Казмагай. Ошо да. Казмагай мени азыркыга чейин айтып жүрөт. Мен муну окумуштуу болот деп даярдап, центральный вуздардан бери окутабыз деп мунун орусчасын даярдап, жөн эле муну кармап жүрүптүрмүн. Жөн эле койсом бул башынан баштап ырдап кетпек турбайбы? Деп азыркыга чейин өкүнөт. Биздин агайбыз. Ал болсо мен минтип берчү да. Жок, ырчы сүрөтчү дегениң токтот, сен окумуштуу болушуң керек. Жакшы окугансыз да? Окумуштуу чыгат. Деп ал агай даярдаган. Булардын экөөсүнүн кошунасы. Бул немеде политекте, математикте, анан үстүнө политекте 5 жыл окуп,
туурабы? Анан кийин жанагы жер адиси боюнча Кара Балтада иштеп аткандан кийин бир күнү биз бул жака биз шаардоочубуз да. Бул Кара Балтадан келинчеги келип калды. Мен ырчылыкты баштап алсам болбойт. Мен эч неме албай атам мындай. Токтоно албайчы. Токтоно албай жүрөгүм мейлеп келип болуп эле ушу ырдагыма келип атат. Деп анан кийин ага өргөдө бир достордун үйү болчу. Ошол жерге кичине неме кылып, айылдаштарды немелер чакырып, ушундай болуп атып бир айылдаштарды чакырып, Көкөйдүн ордуна. ооба, Көкөй Замира деген классташыбыз. Ошолордун үйү болчу. Ошолордун үйүнө кичине бир кой союп, анан ушул жерде классташ айылдаштарды чакырып, ошол жерден аксакал көксакалдан бат алып дегенде, ошентип кай жылы эле ошол? Ошол 98-жылы. 98-жылы. Анан ишин тыштабадыбы? Кара Балтадагы аябай сонун мына жакшынакай ишин өзүнүн кесиби боюнча бүткөн ишин акча чогултуп беришти да. Запись кыл депчи. Таштады. 98-жылы. Анан мен биринчи запись кылдым. Ошо неме ошондо кесибин таштап койгон ырчылыкка киришпедиби? Негизи ошол 98ге чейин эле сиз таанымал белеңиз? Мен беш жерге таанымал болуш үчүн аракет кылган эмесмин, ырдаган эмесмин да. Жок, элдер тааный белчү. Biz Sana tanımalı olsun. 86-87. Sen bu tanıçı da. Yok, bizim komutaga gelip atpay. Komutaga tanımalı. Komşu jatakanalardan da gelçi de. 99% kızlar gelçi. Жаман кыздар. Немеге бул студенттердин арасында таанымал болчу. Анан кийин мындай бүтүндөй мындай элге журтка таанылуу элек болчу да. Анан мынагу 98ден баштап, анан кийин чыга баштадың да. Мен профессионал сактага мен ошол 98-жылы 35 жашымда биринчи жолу чыгып атпайм. Ага чейин мен башка иш кылып жүрүп атпайм. Бирок ошол эле чөйрөдө жүргөн экенсиз да аралашып Бекбай менен. Жок, ал эмне болгон? Ал политехте экөө мына ошол Гүлнара Тойгонбаева, Муктөбек Арстанбек, анан жанагы биз Бактияр ал главный корпуста окушат. А биз биринчи корпуста ошол бек болуп баарыбыз бир окуп, бир параллель жүргөнбүз да. Чогуу жүргөнбүз. Гитаралар аккордеон көтөрүп алыпчы. Чогуу баштаганбыз. Бирок алардын максаты ырчы болуп кетиш болгон. Таанымал. А мен таанымал. А менин максатым жөн эле мындай жөн иштеш керек болгон да. Мамлекеттик иштер. Ага мындай олуттуу барган эмес экенсиз да? Жок, мен ага ойлонгон эмесмин бала кезимде. Себеби айтып атпаймынбы, Казым агай мени даярдаган, сен мындай бир мындай ушу чөйрөдө илге жетишиң керек депчи, мындай окумуштуулук жагын алып кетесиң депчи. Анан баягы достор түртүп берет го. Сен ырчы болосуң, чык деп сиздер ошентип элеңиздер 98-жылга чейин. Ырчы эле болуп көрбөйсүңбү депчи баягы. Демеге Муктар өзү мындай неме болчу да. Ошо жанагы ырчылыгын чын неметерде биринчи жанагы немеден баштап, студенттик күндөрдөн баштады да. Ошо мындай Эрлан айткандай, ал убакта муну 99% студенттер тааныган. Жөнүндө барган жеринде кыздар, балдар батпай калып, Муктар жанагы ак көңүл болчу. Канча саат болсо дагы ошо гитараны чертип, ырдап, элдин көңүлүн калтырчамас да. Ошондой жагы бар болчу. Анан ошентип Муктардын жанына биз көп жүрдүк да. Анан кийин жанагындай болуп, окунуп бүткөндөн кийин жана жумушуна кетип калды. Анан жумуштан Кара Балтадан келип туруп жанагындай айткандан кийин, ошондон кийин неме серьезный мындай баштап калдың а? Ооба, деген. Спект айтайын деген мындай болуп атат да. Баягы туугандар деле, достор деле, жаңы таанышкандар деле, эгер адам баягы таланты бар болсо, жакшы ырдаса, бирок ырчы эмес болсо, отурган деле сөзсүз ырдап бүткөндөн айтат. Сен эмне жүрөсүң? Барбайсың филармонияга да тиякта. Ырдай албагандар эле жүрөт. Сен барсаң баарын басып кетесиң дей берет го. Анан ошого адамдар ишенип алат экен да. Көпчүлүк анан мисалы мен жана конкурс өткөрдүм го, фестиваль. Ошо өткөргөндө 2005-жылы 3000 бала келбеди. Мен ырчы болом депчи. Эми баа арасында Эрлан айткандай 80% кыздар. 20% эркек балдар. Ырчы болом депчи. А мындай угуп көрсөң эч кандай деле өскө жазган таланты жок. Жанындагылар залгалаган да. Сен барсаң биринчи атаган болосуң бар депчи. Бара бер да. Бар деп. Негизи баягы мындай карасаң, ошо талантты азыраак жоктор мындай көбүрөөк аракет кылат дагы ырчы болом деп. Анан мындай таланты барлар жүрө берет да жөнүндө мындай. Көп айтасың го. Бул боюнча Асанкалы агабыздын айтканы бар, рахматтуулук. Түгөлбай Казактын айткандары бар мындай. Мааниси сөзү кичине бөлөк жүрүп мааниси окшош. Илгери афишаларда, столбаларга чейин илчү да, кагаз болчу. Кол менен жазып койчу эле го. Анан ошол жерде Асанкалы аганын айтканы бар. Мен деген Асанкалыймын деп тааныштырып атат өзүнчү. Мына силер жанатан бери мен ырым болуп атасыңар, эми кандай кылабыз? Концерт берген концертин бир 2,5 саат болсо, ошонун бир ашып кетсе жарым эле саатын ырдайм.
калган жыбыларды айт депчи. Асанкалы Керимбаев Жана башкалар. жана башкаларды жыбы деп Кыскартып жазылган. атап да. Анан эми оройураак болгон менен алар ошол жана башкалар болуп жүргөн канчанчы кишилер аты жети билинбейт. Ушундай болуп калган тагдырлар бар да. Сен кыйсың дей берет. Элге канчалык алынып кетет бул маселеде. Мисалы Түгөлбай агабыздын да ошондой айтканы бар. Ушул эми балдарымды ырдатпай эле коеюн дедим. Ырдаганда эми чыгып кетеби, ага да Кудай бак бериш керек. Жөн эле аралашып жүрүп же тиги жактан же бу жактан жок тиричилигиң өтпөй калат депчи. Мисалы Мукемдеги бир кейигени бар. Мен ушул ырчылыктын терс жактарын да көрдүм. Эч кишилер менен мындай бир мамиле түзө албайт экенмин. Ишимен ойлойм дейт да, даже кыздар жагып турса дагы азыр ушу бирөө ырда десе экен. Алагалы ырдасам, анан мага көңүл бурулат депчи. Бул мындай терс жактары бар да, өзүңө зыяндуу болсо Өзүмчүл боло баштайт да. мындай бир башка да. Мындай бир аракет кылбайт калат. Жылдыз болуппу? Жеңил жагынан. Мисалы, бу кишинин иниси өрүстөн деле жакшы тартат аккордеонду. Жакшы ырдайт, жакшы тартат, гитараны чертет. Муну бир тууган иниси. Өтөлүнө чыкпай койт, таштап атты да бул. Мисалы, дайыр тамашабыз бар бу жерде. Бул киши Жапабаевич да. Атан Алиев, Мухтарбек Жапабаевич. Анан бизде мода болчу ошол кезге. Жакен деле билет. Жанагы кантың бар дырдаган Алтынбек Сапаралиев. Дайыр болчу да. Жага алмай деген жапан куш дегенчи. Алтынбек Сапаралиевдики ошол ырдаган, Жок, ошол ырдаган да. Ал ырдаган, аткаруучу. Бирок ошол Алтынбек агабыз ырдагандан ушул аябай популярный болуп телевизордон түшпөй турган убакта. Анан жанагы жага алмай ритм сөзүн рифмасы менен Жапабайга туура келет да. Анан булардын барлыгын ошол оонго салып чычалат чыгат жаке. Жапан куштар. Жапан куштар. Үрүстө башка болуп. Анан бу кишинин тарыхы бар теги. Алтынбек агабызга бу киши жолугуп алып, мен сизди аябай жаман көрчүмүн деп. Ошентип айткансызбы? Алтынбек жолугуп калдым, кийин бияка келип ырчы болуп калган. Анан экөөбүз сүйлөшүп отуруп, Алтыке мен сизди өлө жаман көрчүмүн кичинекейим десем, эмнеге дейт? Анан мени айылдагылар бүт жапан куш деп чычалатчы. Ошо сиздин ырыңыздан телевизорго чыгасыз, андап ошо 4-5 ыры чыкчы да. Телевизордон мен алып кыйраткансып чыгасыз дейм да, чыгып алып. Жага алмай деген жапан куш. Эй, деп атананда. Мен шылдыңда аткандай эле сөйлөшөм. Жаман көрчүмүн, телевизорду бирөө сындырып койгум келчү ошол жерден. Десем күлөт, калыс этип кишичи. Анан фамилий сокчукта булардычы. Эми биз катуу айта алчу эмес, бу кишинин бир тууган кардашым, менин классташым бар. Эми башка кишиге айта албайбыз. Тиги Үрүстөмдү базалай калышчы. Иймесине. Жапан куш болчу да булардын кличкасы. Ошону айтып эме кылып жүрүштү да. Эми бирок айманча айтканда мага айта албайсың анда. Мен кайдан билейин, Жакен билет. Буну да айта албайм. Ырдын атынан билип атпайсыңар. Ошо айта албай калган учурда мындай айткан угуп калабы деңиз? Айткан угуп калабы деңиз? Жок, биздерде эме мындай да. Жок, бул мактангысы келет. Сөзсүн угу? Жок, сөзсүн угу бул киши мен атаман болчумун, мага айта алчу эмес. Коркчуңар деген болот. Берчи респект, бир ошол атаман ырдап берди. Жок, аны ырдайм, бирок мындай да маселечи. Мен мына ошол мен биринчи атаман ыры сахнага чыкканына 26 жыл болду да. 98-жылы ырдап клипин тарткам, чыгаргам да. Эми ошондон бери бул суроо токтобой эле атат да. Класста чын эле атаман болобуңузбу депчи. Дайыма сурайт да болчу. Анан Дон Нуриев деген ырчы Алмага тийишет. Муке сен биринчи атаманды ырдап алыпсың го. Сен класста мен атаман болдуң беле. Классташтарың тарынбайбы мен биринчи атаман? Качан болдуң атаман дебейби? Жок, атаман болгом десем. Сен атаман болдуң эле жалаң итилердин классында окудуң беле. Мен балдарга тамашалап. Жан себеби дегенде Мухтар, ал кийинчерээк көрүп ошондо отпайбы? Жана айттым го, Мухтар ал убакта бою 1.85-1.90га жакын, аябай кең дарылуу, чачы тармал, аябай суруу жигит болчу да. Анан тренировка булчуңдар буржуйган дегендей. Ошондой болчу. Ошондой болчу да. Анан кийин
жанагы муну атаманмын деп эч ким менен мушташкан деле жок. Мушташкан деле эчтеке болгон жок. Болгону биз бири-бирибизди карап туруп эң күчтүүбүз Мыктар, атаман ошо деле оюбуздан ошентип ойлочубуз да. Ошол керек атаман. Себеби дегенде ырдай сүрөт тарта, сабактарда жакшы комсомол уюмунун секретары. Тиги кыскасы активист да. Активист. Анан кийин мындай немелерде кечелерде мындай отуруп өткөндө кол күрөштүргөндө баарын жыгып коет мынтип элечи. Кол менен неме жанагы мындай деп койчу да. Арблесинг. Кол күрөш. Эмеде мектеп учурунда окуп жүргөндө балдар менен мушташып, же болбосо сиздер классташтарга болушуп мушташып калган учурлар болду беле? Сен айтып берейин да жана мындай. Мында айтып атам мушташкан эмесин деп, анан бирөө чалатты да. Эрдонда. Анан да. Мен келип чалып калдым. Деп мен айтып атат да. Атамансың деп. О, дедим. Мына мен, например, атаманмын дейт да. Азыр мына кармак түрдө мону жыгып коем. Сен атаман болсоң, мону жыгып турган туруспай койчу дейт да. Өмүрүмдө бир жолу ошол болгон да. Анан неметип кеттим, чалып кеттим, анан багы жексенби эле бирөө болчу да. Соймун бирөө, жексенби классташымды жыктым да, анан чындап туруспай койдум, ал ыйлады. Туруспай койдум, мен күч кичине эметип анан ошондой ишендим болду, атаман экенсиң, болду деген да. Ошо менен 10 класска чейин канча убакыт өттү, деле мушташкан жокпуз. Анан бирок мен өзүм мушташпаган менен балдарды мушташтырып койдум да. Мисалы жанагы 2 классташ бар эле, мага кишилер жок. Экөө бойлору эмерек болчу, анан мындай чырыраак да, мушташтырып койчумун. Чыгасыңбы деп туруп. Сен чыгасың, мушташтырып коем. Кайраштырып. Бирок агайлар билбейт да, мен мушташтырып, көйлөк айрылып, мурдуларды камап келген билбейт. Бар жакка акырын билбей, жоош болуп, кайра тиги жагынан келип, элдерге кошулуп, башты кылбаш керек деп. Мындай туруп калган. А бирок баштаган мен мындай. Ошондой немелер бар болчу да. Анан жанагы немеде пактада неме болчу да, баягы 6-класстан баштап 10-класска чейин жанагы пактага барып. 7 десең, 6-га кире албай. 6-дан баштадык, билесиңби? 7-ге? Ошондо бойлорубуз кичинекей эле. Пактанын арасынан боюбуз көрүнбөйт. Анан кийин Мыктардын болсо бою узун бизге караганда. Анан 7 класста бардык, 8 класста бардык, анан кийин эле баягы жөөккө түшүп коет го. Эки жөөктөн калып кетет го. Жанында мисалы үчүн мен түшөм, жанында дагы бир досубуз түшөт. Анан Мыктар деметкенди баштаганда эле мындай алдыга кетет да. Кол таргондо комбайндай болчу. Биздин жөөктөр кошолуп кетет да. Биздин пактабыз жок. Жөөктүн башына чыкканда биздин пактабыз аз. Мыктарды кол том болуп турат, баягы чоң болуп. Бул 20 кг терсе биз 10 кг терип калабыз да. Булардын өтөрүн алып кетет экен да, ошо. Бул ошондой кичине накалдыктар жактар бар. Накалдык болот. Иштермандык да. Иштермандык. Ага эмгектен. Бул кичине иштарлыктар эмелер бар болчу да. Анда бир атаман суранайды. Ырдаш керекми да? Тиги неме? Тиги баягы эме бар го. Төч. Төө настроение жооп кетип атыр да. Төч. Анан астан түркү чыгат экен да. Төө, брат, каяка десе. Барма эле тойго дептир да. Эмне тойго баратсам, эмне жашак болуп кетпейсиңби? Эмне настроениең жок десе. Тойго барганда эмне төргө тургузуп мага эмне устуган тартмак беле. Баягы эле суу таштат да дейтипти. Тойго чыгылган менен баягы суу ташыйм да. Ансалда мен чыгылгандан кийин баягы ырдашым керек да. Ал аттап жабайм да, барчы. Аны түшүнүп атпайм. Анан неберем мен ырдаганды көрбөгөн эмес да. Ал мен молдо ушул бойдон эле төрөлгөндө ойлоп жүргөндө кичинекей да. А мен жанында угуп отургам, тиги көзүнө коюм. Ырдап бүткөндөн кийин тайта дейт. О десем, сиз да кысталашып мушташыңыз беле дейт го. Ошол суроону берейин деген да, небереңиз төрөлө бериптир негизичи. Кыз талашып мушташкан күнүңүздөр болдубу? Жаныбек байке менен. Деги эле эч ким менен кыз талашып мушташкан жок, бирок мындай да, окуя. Баягы кыздарды сыртынан бөлүштүрүп алчубуз да. Бул тигинин кызы, тигинин кызы, тиги менин кызым. Байкуш кыздар кимдин кызы экенин эле билбейт. Ал чынында кимдин кызы экенин билбейт. Бирок биз сыртынан талаштырып алганбыз. Кээде бир кызга эки жигит туш келип калат да. Бул дагы менин кызым дейт, мен да менин кызым дейт да. Адилен суунун жээгинде бирге бир чыгыш керек, суунун жээгине барыш керек, мушташ керек, мушташпайынча болбойт. Мушташпасаң жеңип ала албайсың. Жөн эле сөз менен меники болсунчу десең болбойт, бүтпөйт да. Разборка болчу да. Разборка болчу суунун жээгинде. Кызылчеке болчу да. Өзгөчө чоңураак класстын балдары, алдыр өзүң. Давай мушташ, чык дейт. Мушташабыз. Аларга кино керек да. Аларга кино керек о. Ал баягы
мындай баягы капсызда мушташ эмес, баягы бир Атайын даярдалган сценарий менен бүгүн баланча менен баланча сунжени мушташат экен деп бүт мектеп боюнча сөз болуп кызыккандар барып карап турчу да. Азыркы баягы бой болот го бизде. Ошондой. Ташалмай жок, Ташалмай жок. Тиштеп алмай жок, чымчып алмай жок. Анан ошол кезде баягы утулуп калган жигит ошол кызды сүйбөйт, болду. Берет. Намыс. Бирок тегиз билбейт да, негизгиси. Бирок аткан ошол кыз үчүн мушташтар, бирөөнүн мурду менен сынып калган, бирөөнүн колу сынып кеткен, ал жөнүндө ал кыз билбейт да. Анан мен кызык да, бир кызык да. Ошондой болуп тигиңиз деген мага туш келип калгандын бирөөнө 30 жылдан кийин өткөндө айтып атпаймынбы? Ошондой бөлүнгөндө сен мага туш келип калгандың деп. Ошунчук десе ошондо эле айтып коюп белең саат тие алмакмын дейт. Мен билген эмесмин дейт. Баягы ушуну сурайын дегенде баягы атаман деген менен эми баары ар кандай учурлар болуп калат эмеспи? Мына Бишкекте же болбосо Айыл жергесинде баягы балдар менен талпа урушуп кетип, же болбосо мындай токмок жеген күнүңүз болду беле, же бирөөдөн утулуп калыппы? Мен аскерде болдум. Аскерде 2 жыл өзүм турам кеткем армияга. Эмнеге дегенде баягы балдар айткандай тиги орусчаны үйрөнүш керек, адам болуш керек, чынында лидерлик сапатыңды бекемдеш керек. Ал убакта ошол мектеп болчу да армия. Эркек жигит үчүн мектеп болчу. Анан баргам да. Анан барганда бул жактан айтат да, кетип аткандачы. Такыр пол жуба, стариктердин айткан кылба деп жөнөтөт да. Анан мен барганда баягы айткандай ким алдыңкы жакта турам деп алдыңкы катарда бүт туруп алгам. Полду жуу десе жубай чыгып кеткем да. Анан молодойлор тизилип турабыз да. Эң четте эле мен турам да. Анан мына жакта бир старик дед деп коет го. Ошол келатканын билем. Бир маалда карасам мен жерде жатам да. Жакын калганын билем, бирок кантип урганын билбейм. Эмне жерге урса жыгылап турбайбы адамчы. Ошондо билип жүрөм да биринчи жолчу. Кир деди, тургузуп турупчу. Давай жуузуң депчи. Анан кирейин, бирок жубайм дедим. Жубайсың дедим. Бир маалда кирип, мондайдан эшиктен кухняга жанагы тамак жегендер болмой кирип келатканда, мына сынып турбайбы мына. Кирип келатканда мондой черпактап койчу го, чөмүч. Ошо менен чапты да. Бир повар жигит бар болчу, өзбек жигит. Ошол чапкан экен да, моду. Эчтеке көрүнбөй калды өзүм, тунарып. Жерге дагы жыгылып калдым, кан кетти. Анан бир маалда тиги туруп жуудап атпай дагычы. Мен жубайм дедим. Жуба койдум бирок мурдум мондой болуп кетти да. Шишип кетти. Анан келип туруп жуундум, мурдум каны токтоду. Анан күскүнүн жанына келип, сен айткандай өзүм красавчик сезип, баягы элди баары сүйүп аткандай сезип жүргөм. Бир маалда мурдум мондой болуп калды да. Анан күскүнүн жанына келип, будан да сурайм. Жанында солдаттар, мурдум кетеби ушумайдан калабы. Будан да сурайм. Мурдум ушумайдан калабы же кетеби депчи. Жаман болуп кетти аябайчы. Бирок кетет. Анан кетти бир канча айдан кийин кетти, бирок мына сынып калып калды да. Ошону эч унутпайм. Себеби эсим ооп калган да, чапканда. Пол жуубадыңыз? Пол жуубай койдум. Жууган мындай экен. Дагы бир чечен баланы биз жуудурабыз деп аябай аракет кылдык да. Чечендер аябай мындай гордый болот экен да, аябай намыскер болот экен. Жуубай койгон дагы. Мен тряпканын мойнуна илизет жуудурабыз деп жуудура албай койгонбуз. Сыйлап калат экенсиң да. Ошондой баланы сыйлап калат экен дедичи. Бирок башка иштерди кыла берет. Башка ишти кыла берет. Баягы залч коёбу же автомат атабы же эл менен кошо чуркайбы баарын кыла берет. Аялдын жумушун кылбайт. Западлоо жерлер бар да, ошону кылбайт да. Эми пол жубайдан кийин барып постомойкада посуду жубай калат да. Жубай. Туалетти жубайт. Ооба. Аны жанагы таяк чизе коркуп кыла бергендер кылчу да. Аны берет. Сон, анан негизинде баягы Мухтар Атаналиев болуп кетти да силердин жаныңыздарда жүрүүдө. Өзүңүздөргө баягы байкалбаган учурда бир башка адамдар менен отурганыңыздарда ырын болуп калса, мен досум болот деп мындай мактанып калабыз го негизи. Ооба. Чакта айтат го, мында досум болот деп ишенбесең да. Мисалы мен 15-жылы октябрда келди бул киши. Чалды. Чачы байлаган жаш жигит бар экен жанында. Көрсө ошону режиссер болот, мына мен сценарийин дайын деп үчөөбүз отуруп сүйлөштүк. Анан бир күнгө эме деп бар деп айтты да, мындай. Демирчү бар, башкасы бар, баары дайын. Деди анан мен айттым, анда мен эмне керегим бар десем. Бул киши айтты, мисалы кыргыз үй салса деле мисалы эми 100 сомго деп болжосо үйдө. Анан таяк болот эле 140-150 сомго чыгып кетти, таныс бүтпөйт деп. Жаке баары эле тамсалып жүрөбүз го туруп. А мен эмне кылышым керек десем, ошо сен 40 сомуна чыдап анан кийин ал долларга айланып чыкпады, анан миң деп кетти да ар жагычы. Анан мейли, үркүн тартылып калды. Бирок ошондо мен айттым.
Бирок bir şart менен. Анан бул киши болуптур айт деди шарт. Алып кетти. Эмнедеги шарт айтты? Айттым, азыр барабыз, жалаң артисттердин арасына барабыз. Сен элдин баары тааныйт. Мени өзү эч ким тааныбайт. Анан сен ого өтөр тааныбас эле ас кылып, могу менин айылман болот деп айтасың да деди. Мына таанышалла мен айылман болот дейм да. Десем, анан эмне кылып чындык ошондо, андай болот деп. Мага кандай шарты ушул. Бул киши мен бул кишинин айылынан болом деп айттым. Жөн турат. Шарт ошол жерден эле сүйлөштү. Бул кишиге тыйындар кете турган болуптур. Анан мен ошол гана шартты койдум. Ошол керек сизге. Кыргызмын да мен. Анан Мен эркенин айылынан болом дешим керек. Жеңил шарт болуп да, Жеңил шарт? Жеңил болуп да. анан бул айтты, тиги Асимовдун Асимов менен күчүдө дедим, ал айта албайт ал. Жолу бар да. Кыргызча жол бар да. Анан ошондо кандай болуп каласың? Мен. Сен кайсы айылдан болосуң ошондо? Мен сиздин айылдан болом. Өтө зор эмеге. Муктардын дагы бир нерсени айтып коеюн мен. Мен улам отурганда эске түшүп атпайбы. Муктар кайсы жылы үйлөнүп? 87. 87 үйлөндү да. Келинчеги болсо немеден болот да? Нокенденчи. Анан кийин немеге ал убакта телефон жок да. Муктар үйлөнөт дегенде угуп калып, айылдабыз да. Муктар бозор шаарда. Баягы политехте окуп аткан учуру. Анан Муктар үйлөнөт деп анан кийин ата-энесинен угуп калдык. Анан Муктар үйлөнөт экен деп анан кийин биз айылдагы бир 7-8 бала чогулуп мунун атасын Аяш атабыз менен Аяш апасынын үйүнө барып байлы. Анан ал айтты, үйлөнөт, келет. 2-3 күндөн кийин келип калышы мүмкүн деди да. Анан 2 күнгө чейин алабыз. Карасак, коро жайдын тазалайт турган неме болуп калды да мындай. Мал сал кармайт айылдар. Анан кийин чөп чарымда неме керек, жыйнаш керек, эшигин алдын тазалаш керек. Ошондо бир 2 күн ушу Муктардын үйүндө уборка кылдык. Чөп чарын жыйнап, эшигин тазалап, бутактарын бутап, отундарын жыйып. Өзү жок. Өзү жок. Өзү үйлөнүп турган киши Бишкекте да бол. Анан биз болсо 2 күн Аяш атабыздын немесин жардам берип, 2 күн эшин алдын тазалап, сонун кылып шыпырып, суудан сээп, сонун кылып койгондон кийин тышкан ичинен тозобуз дедик да. Тышкан ичинен тозобуздан бир москвичти жалдап алып, анан москвичтин болсо суусу кайнайт, жарым жолдон элечи. Анан ошо жанагы тышкан ичинде жанагы арым дегендер бар го. Жолдо начар болчу. Жолдо начар. Ошо арымга жеткенче 2-3 жолу баягы москвичтин суусу кайнап, арга жактан мустатып, анан кийин 3 күн бардык. Ошо арымдын тышкан ичинечи. 3 күндөн жок Муктар. Тозобуз. Түшкө мал барабыз, кечке чейин тозобуз, кечинде караңгы жерде кайра база беребиз да. Телефон жок да. Анан кийин ошентип жүргөн 4-күн күнүнөн кийин бир мал дагы тозуп турсак, анан кийин келип атат, келип анан бул токтоп калды. Биздин айылыбыздагы машинаны жана Эмелбектин баласы ким? Сарбулут деген баланы жалдап алышпыр. Ал убакта жүгүлүү деген аз, аябай. Чанда эле кишиде бир жүгүлүү болсо, айылыбызда бир жүгүлүү бар эле, жаңы. Ошо менен келе атышат. Анан келгенден бизди көргөндөн кийин жолдун жерде токтоп калды. Анан мен жиним келгенден кийин бир жумадан бери сени күтүп атабыз. Же сен келбейсиң, биз болсо кайра кетебиз деп анан кийин жинибиз келип атты. Бир жумадан келебиз, кайра кетебиз деген машинаны жолду жалдап алганбыз акчага. Күнүгө акчасын төлөйсүз. Күнүгө акчасын төлөйбүз. Бензин куюп беребиз. Анан ошентип анан бул машинадан чыкканда ичке бир үрдүм эле. Бул эзоп калды бир 2 мүнөт да. Кичинекейиңден өсүн алыпсың ошо. Алдым ошо. Энеңдин өсүн алып Кичинекейиңден. Үй олонуп атасыңарбы? Үй атабыз мунучу. Бул тамашалап деп. Актер өзүң деп өзүм токладым мына. Мен жок болуп кеттим мына. Могу жерде Болдум да уруй бе. Мына жерде деп мейлеп кеттим. өзөп калды да. Жанында Аяшыбыз болду, ал дагы эзоп калды этмаса. Эмне болду Муктарды анан кийин Муктар деп жоңго чапкылап эзине келтирип, Sen neyizsin? sen neyizsin, sen birinci atamadın. Bular alda жүгүлү менен биз артында москвич менен 7-8 бала москвичтин менен бутуп алып чыгып турат немеденчи. Неменин эшигинен москвичтин айнагынан москвичичи жана айдап жалдап кетти. Кийин ошентип жүргөн 4-күн күнүнөн кийин бир мага дагы тозуп турсагынан кийин келип атат, келип анан бул токтоп калды. Биздин айылыбыздагы машинаны жана Эмелбектин баласы ким эле? Сарбулут деген баланы жалдап алышпыр. Ал убакта жүгүлүү деген аз, аябай. Чанда эле кишиде бир жүгүлүү болсо, айылыбызда бир жүгүлүү бар эле, жаңы. Ошо менен келе атышат. Анан келгенден бизди көрүп анан кийин жолдун жерде токтоп калды.
Анан мен жиним келип анан кийин мына бир жумадан бери сени күтүп атабыз. Же сен келбейсиң, биз болсо кайра кетебиз деп анан кийин жинибиз келип атты. Бир жумадан келебиз, кайра кетебиз деген машинадан жолду жалдап алганбыз акчага. Күнүгө акчасын төлөйсүз. Күнүгө акчасын төлөйбүз. Бензинин куюп беребиз. Анан ошентип анан бул машинадан чыкканда ичке бир урдум эле бул эзоп калды бир-эки мүнөт да. Кичинекейиңердин нөсүн алыпсың ошо. Алдым да ошо. Баягы эменин нөсүн алып Кичинекейиңердин. Йой. Жинимге Үйгөр атабыз мунучу. Бул тамашалап деп. Актер өзүң деп өзүм турбадым о. 4-5 күндөн бери мына жерде бир Болдум да уруу. Мына жерде деп мээлеп келди. бир урдум өзөр калды да. Жанында аяшыбыз болду, алдагы эзоп калды бир маста. Эмне болду Муктарды анан кийин Муктар деп жоңго чапкылап эзине келтирип Сен нейсиң? Sen gayızın, sen birinci atamazsın. Maktat kayra. Bular alda Jiguli menen, biz artında Moskviç menen, 7-8 bala Moskviç'ten menen butu golus çıkıp turat demedençi. Men deşiginen Moskviç'tin ayneginen. Moskviç'çi. Жана айдап жалдап келген мактап аткан Москвиччи мындай эки дөңгөлөгү негизи мындай турат го, мындай түшүрүп керек го, развал скажение деп го. Мындай турат да. Мындай эки жак. А мен буларга табышалып, сен Москвиччине жүргөндө деп ажырайбы мындай келсе. Мындай кетиши мүмкүн эмес да. Мен аркысы күнсөт ал өзү шопур ушундай, хозяин ушундай жигит болсо. Анан негизи мындай баягы айтып калбадыңыз ба? Үйлөнгөн кезиңиздечи. Siz атактуу болгонго чейин үйлөндүңүзбү же атактуу болгондон кийинби? Мен бул экөөнү атактуу болгон кезинде үйлөндүм. Бул экөөнү. Экөөнү атактуу болгон. Алып турдап жүргөм. Бирок экөөнөн башка эч кимди элекмин да. 87-ден да. Үйлөндүм да. 98-де отпайм. 11 жылда. Эме ким Пальтек таанычты. Пальтек таанычы, Пальтек таанычы. Илгери эле таанычты. Негизи ушул Пальтек консерватория болгон окшойт убагында бир убакта. Биз жанагы Бекөз тиги Нуктек алпарчы болсо анан экөөбүз эч алып искусство институтуна барып концерт койчубуз. Ошол история. Искусство институтуна барып биз концерт койчубуз. Силер койчусуздар, а? Жалаң таланттуулар Пальтекке тапшырып туруп, анан ырчы болуп чыкканда көпчүлүгүңүздөргө карасакчы. Себеби андай эмелер ошондой адам өзүн могу жагын билсе, могу жагын ансы деле билем, могу жагын үйрөнөйүн деп баягы дагы чоң жакка сайнап турбайбы. Ошон үчүн биз ошон үчүн барып тапшырганбыз да ал жаккачы. Политех биздин институт баягы республикалык эме өткөндө дайыма биринчи орунду алчу. Ошол жерде талантым бар, ошол жерде болчу да. Пальтек авторитет болчу да. Пальтек өтүш кыйын болчу негизи. Өтүш да кыйын. Мына мунун аяшыбыз, мунун келинчеги дагы Пальтекте окуган, муну мен чогуу. Курсташ эмес, бир жыл. Жок, менден бир жыл мунун курс экен, 5 жылдан тапшырдым. Ал бирок бир жыл кийин. Бирок мындан кичүү да. Жакшы кичүү. Анан негизи баягы дос, чыныгы дос таарынат дейт го. Мындай бир капа кылып койгон учуру болду эле Муктар байке. Бизби? Айтып алыңыздарчы, моменттен пайдаланып бер. Жо биз капа кылган жанагы кыздардын көпчүлүгү ушуну сүйүп кетчү. Ишиңде калган экен да баары. Биз жакшы көргөн кыздар. Баарыбыз эле кызыксызда, анан бу жерде мисалы баарыбыз эле чөп чаап жүргөнбүз да. Атайын бир сезон бар да чөп чаап деген, ошо чөп чаап барганда мындай образын айтканда мындай жакшы көргөн же мындай бир көзүңө түшүп калган кызга гүл терезиң тодон, мисалы чөп чаап бардык да, гүл терезиң, анан берип, анан мамиле түшкөн керек кыласың да, классика да. Вот именно бул киши чөп чабак менен заниматься этчи да. Чалгы менен эле чаап кетип да, фамилия жөнүндө сурабайт. Чаабай деп кетет. Ороп менен ороп. Жок, каякта ороп, бирден да. Баары адресин билип, анын фамилиясын, отчествосун жаттап, подарка кылып, анча-мынча таяк жеп барып келгенге чейин. Бул киши чөп чабакта да. Чалгы менен эле. Шатырап чаап кете берет. Бирок биздин эң кыздар менен болгон баягы мамиледеги жакындыгыбыздын эң эмеси ошол жана сен айтып аткандай да. Ушу жанына эле туруп каласың, ушу сүйүп калыптыр, сүйлөшүп калыптыр деген ошол эле да. Ошол убакта сүйлөшүп койсоң эле ошол неме анда азыркыдай неме шарт жок да туурабы? Азыркыдай телефон жок, азыркыдай баягы эл дагы байоо дегендейчи. Анан мисалы үчүн сабактан келатып мектептин менен биздин аралыгыбыз 1 километр да. Ошол убакта биз
бирисинин жанына менен бир сабак жөнүндө же башка бир нерсе жөнүндө сүйлөшүп келсең, болду ошобуз менен сүйлөшүп жүрөт имиш деген немелер тарап кетет да, бир басырчы. Жакесиндерин үйүнө барса эмес белеңер. Ушундан сураңызчы. Булар аяшпалдар мен билен итке таланып эле жүрүшчү булар. Экиштен беришпек айта кетейин. Экиштен бериш да. Баягы эмал кимдин кызы экенин өкө жакшы билет. Анан мен 10 жаш болгондо эшик алдында бир акайындын незерим бар, көрмөдүм да. Ошол жанагы эшик алдында бир кайын болот эле да. Ана мектептен мугалимдер айтат да. Кайындан теш туруп согун чыгара берсең денсаулыкка пайда дейт да. Канча жолу келдим баягы кайынды сайып, сузун агызып ичейин депчи. Бирок жандуу нерсе деп теш мыкачылык кылбадым да. Анткени мен кечинде дайыма үйдөгүлөр саат 9-10 чайпайларын ичип жата баштаганда биз жанагы ончукасы эме кыздарга барабыз да. Бирок барганда жанагы да окуя. Жолукпай эле кайра келебиз. Бул айтканда итке талганда кайра келебиз да. Анан кетип атканда кайын мага минткендей сезилчү да. Жөнөп калдым дагы. Кыраткан 3 сомдук шипырдан себинип алдым. Одеколондон. Көрөм мен кыратканымды дегендей сезилет эле да, сүйлөшөт эле. Кадимгидей. Кадимгидей. Ана көрөсүң деп кетет эле. Кетип баргандан кийин баягы сүйгөн кызыңдын эшигин алып турасың да. Типа сүйгөн кызың да. Турасың, светтин жарык жерде турат. Көзүңдү карап тура бересиң, ушул жерден өтө депчи. На үйүн свет жарыгы өтүшү мүмкүн да. Телефон жок чалган. Карап тура бересиң. Дем албайсың, дем алсаң да YouTube кала карагандай да тура бересиң. Уже айылдагы иттердин үргөнү азая баштайт. Көчөдө мен анан бир экеле хулиган ит калбаса эч ким калбайт, 12 болот саатчы. Анан тура бересиң. Баягы бир маалда вуп деп өткөрөт. Көрсө ал мусор топкону барат экен да. Мына өткөрөт да жактан азыр бир жагы чыгып алып окшойм деп карап вуп деп бияка өткөрөт. Болду. Кайта. Анан бир маалда баягынын атасы келет. Баштады да депчи. Вуруп кирди. Кызы болот да атасы. Деп газа айтып машина өчүп турган. Эми айыл бүт өчөт да. Ошолуктан үйгө кайра шүмшүп беште жолу болбой учкан кырагым ошол кайра келесиң да. Анан үйгө келсең баягы кайын тозолот да. Кыраткансып кеттиң эле. Жолуктуңбу дегендейчи. Баягы уялат элем бар эмнечи. Атырда кошо учуп келет да. Бүт алып атып жок 3 сомдук шипыр. Анан тиги үйгө кирип ошо менен отурасың. Эртеси ошол окуя да. 10 жыл айын бардан баягы кайын жок. Кайынды атам кыркып, ордуна решетка коюп коет. Анан кайындар газетадан ошо. Акан деген ошондон чыккан. Ошондон чыккан. Мына ушундай жылдыздан бүткөн алын катталуучулар жана көрүүчүлөрү биздин жаңы долбоорубуз ушундай достор менен эркин сүйлөшөбүз, силерге колдон келишинче ачып беребиз. Сөз түрдө төмөндөгү билдирүүгө жазыңыздар кийинки коногубуз ким болсун. Анан бизде конокто Мухтар Атаналиев жана ошондой эле Жаныбек байке, Эрлан байкелер болуп бир жакшы эфир куруп бердик деп ишенем. Рахмат. Анан мындай кылбайлы Мухтар байке. Сизден да сурап коеюнчу, кийинки конокто кимди чакырайлы? Бүтүлбөгөн суроо бердим. Баардыгы мага бирдей да ошо. Бирөөсүн айтып коюңуз. Биринчи баштаган тиги Бекбарович чакырбайсыңбы? Мейли аны чакырсаңар, Бекча мен ал институтта чогулган. Жок, эң биринчи немеси ушу менен экөө баштаганда 89-жылы. Туурабы? Экөөм туугандык жагынан болсо айылдашым болсо сыймыкты айттыла. Анан тиги Сыймык кийинчерээк чыгып калбадыбы? Жок, чогуу группалар иштеп жүргөн болсо Нурисаны чакыргыла. Байланыш бар. Ошолордун бирөөсүн айтыңызчы, мына камерага карап айткоңуз, биз ошону жиберебиз дагы сөз түрдө келип берет деген ишеничтебиз. Менин оюмча Бекбарович себеби дегенде 89-жылы булар Дел биримде да биринчи чыгышкан да. Дел бирим деген ыр менен булар таанылган бүт Кыргызстанга. Анда Бек байке эки дос менен келип ушундай эфир куруп бересиң, Мен ойлойм татыктуу депчи. Куруп берсин. Анан биз дагы аны көрөлү чогуу отуруп. Кудай кааласа. Кандай экен? Жылдыздан YouTube каналга катталыңыздар жана ошондой эле кошулуңуздар.